Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор? Сиздер менен мен Нургүл Тайыр кызы кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Мурунку сабактарыбызда айтып кеткендей, бүгүнкү сабагыбызда зат атооштордун жазылуу эрежелерине токтолобуз. Энчилүү аттардын жазылышы дегенде эле адам аттарын, жер суу аттарын элестетесиңер. Силер билесиңер, адамдардын бир сөздөн турган ысымы, аты жөнү, теги, жашыруун аты, кошумча аты баш тамга менен башталып жазылат. Улан, Нурлан, Кубан, же болбосо чеки Токомбаев, анын Балка деген жашыруун аты дагы кайсыл жерде колдонулса дагы чоң тамга менен жазылат. Эки же андан көп сөздөн турган адам аттары баш тамга менен башталып айтылышынча бирге жазылат. Мейли ал экинчи аты адамдын аты болсун, же жөн эле сөз болсун, анда экөө биригип кетип бир жазылат. Мисалы Султан Мурат. Мурат деген бул адамдын аты деле болушу мүмкүн, Султан дагы адамдын аты, экөө биригип кетип Султан Мурат деп бирге жазылып жатат. Маселен, сонун бала, экөө эки башка сөз биригип кетип адам атын түшүндүргөндүктөн сонун бала деп бир жазылып жатат. Кожо Акмат, сатып алды, Эсенгелди. Сатып алды деген сөздө кыргыз тилинде ар бир адам аттын тарыхы бар. Өзүңөрдөн улуулардан сурасаңар болот. Маселен, балалуу болбой жүрүп, андан кийин балалуу болгондо бирөөгө бактырып, анан ал чоңойгондон кийин кайрадан өзүнө алган. Ошондо ошол бакканын акысын берип сатып алган, ошондуктан сатып алды деп койгон. Жеңи жоктун дагы аталышын билесиңер. Ушул жерден бир нерсени эскертип айтып коеюн. Адамга гана тиешелүү болгон өзгөчөлүктү билдирген ылакабаттар баш тамга менен жазылат. Мисалы, Жаңыл мырза, Кыз Сайкал, Тоголок Молдо, Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Бала Курман, Акыл Кара Чач сыяктуу ысымдардын ар бири баш тамга менен башталып айрым-айрым жазылат. Мисалы, Жаңыл мырза, Жаңыл бул өзүнүн аты, ал эми ал элин, Нойгут элин мырзаларча коргоп, мырзалардай болуп эли жери үчүн кашык каны калганча күрөшкөндүктөн ага мырза деген эпитет айтылып, Жаңыл мырза деп калган. Ал эми Тоголок Молдо болсо, өзү Абдрахман Байымбет уулу молдолордон кат сабатын ачкан үчүн Молдо деген эпитет кошулуп айтылса, өзүнүн бет түзүлүшү Тоголок болгондуктан Тоголок Молдо деп атыгып кеткен. Акыл Кара Чачта эмне үчүн атыккандыгын билесиңер. Адамдын ысымына, аты жөнүнө уулу, кызы, келини деген сөздөр кошулуп айтылса, булар кичине тамга менен айрым-айрым жазылат. Мисалы, Касым Тыныстан уулу, Будайбек Сабыр уулу, Назира Алы кызы, Нургүл Тайыр кызы деген учурларда. Ушул жерде дагы бир нерсени эскертип айтып коеюн. Атасынын же чоң атасынын жана башка атынан кийин тегин деген сөз колдонулса, ал сөз бирге жазылат. Мисалы, Тынчтыкбек Чоротегин, Кожогелди Култегин. Көрдүңөрбү? Тегин деген сөз бирге жазылып жатат. Азамат Алтай, Аман Саспай, Ашым Жакыпбек сыяктуу адам аттарын жазууда а дегенде өз ысымын, андан соң чоң атасынын ысымын жазууга жол берилет. Мисалы, Азамат Алтай дегенде Азамат ошол адамдын өзүнүн аты, Алтай чоң атасынын аты экендигин түшүнсөк болот. Мисалы, Жусуп Мамай дегенде Жусуп өзүнүн аты, Мамай чоң атасынын аты. Кыргыз тилиндеги адам аттарынын аягында ичкертүү белгилери коюлбайт. Асел, Назгүл, Эмил эмес. Асел, Назгүл, Эмил. Адам аттарына лык, чы, чыл, изим мүчөлөрү уланганда алар жалпы ат катары колдонулат дагы, энчилүү ат жоголот. Алар кичине тамга менен жазылат. Мисалы, марксизм. Маркс деген өзү адамдын аты, ага изм деген мүчө улангандан кийин бул жалпы атка марксизм, манасчы, лениндик, гегелчил деп жалпы атка өтүп кичинекей тамга менен жазылып калды. Мифологиялык түшүнүктөргө байланыштуу татаал энчилүү аттардын биринчиси баш тамга менен, экинчиси кичине тамга менен айрым-айрым жазылат. Мисалы, Адам ата, Умайене, Баба Дыйкан, Ойсул ата, Чолпон ата, Камбар ата, Зеңги баба, Көкө Теңир жана башкалар. Ал эми орус
же башка тилдерге тиешелүү ысымдар орус тилинин орфографиясынын нормасына ылайык жазылат. Аны биз оңдой албайбыз. Мисалы, Фердинанд де Сосюр, Хоши Мин, Ким Ир Сен, Бонч Бруевич, Жан-Жак Руссо. Мына ушулар. Эми ушул жерде дагы бир эреже бар. Баса белгилеп айтайын. Орус тилинде дж аркылуу белгиленип жүргөн Джек, Джонсон, Кембридж, Джеймс, Джордж, Сорос, Джолдошев, Джаныбеков сыяктуу сөздөр кыргыз тилинде ж аркылуу гана жазылып, д түшүп калынат. Мисалы, Джек, Джек эмес Джек, Джонсон эмес Жонсон, Кембридж эмес Кембридж, Джеймс эмес Джеймс. Уруу эл аттары кичине тамга менен башталып, татаал түзүлүштөрү айтылышынча бирге жазылат. Мисалы, сары анан багыш эмес сарбагыш, карабагыш, боркемик, кара кытай, бешкүрөң, чакчабай, акбилек, элчибай, отуз уул. Ал эми ушул жерде дагы бир эреже бар. Бир сөз үчүндө созулма үндүүлөр катар жазууга жол берилбегендиктен катар жазылган эки эле созулма үндүүгө жол берилет. Ал эми экиден ашып кеткен созулма үндүү катышса, анда алар бөлөк жазылат. Бирге жазылганга жол берилбейт. Мисалы, кул деп жазбайбыз да. Бизде 4 үндүү тыбыш катар келип калгандыктан ку, ул деп айрым жазабыз. Ак, ул деп. Астрономиялык энчилүү аттарды жөнөкөй жана жалпы түрлөрү баш тамга менен жазылат. Жер, күн, ай, чолпон, жетиген, жети каракчы, алтын казык, үркөр, саманчынын жолу. Эгерде эскертүү, жер, күн, ай деген сөздөр астрономиялык энчилүү ат эмес, жалпы ат маанисинде колдонулса, анда кичине тамга менен жазылат. Мисалы, бир ай болду, бүгүн күн ысыды десе. Айбанат куштардын энчилүү аттары баш тамга менен башталып, түгөйлөрү бириктирилип жазылат. Мисалы, ак борчук эмес ак борчук, ак кула эмес ак кула, кербилек, ак шумкар, бөрү басар, чал куйрук, гүлсарат, тел тору, суречки, сарала жана башкалар. Эгерде географиялык жөнөкөй энчилүү аттар баш тамга менен жазылат. Мисалы, Азия, Африка, Антарктида, Европа, Алай. Ал эми кошмок сөз тибиндеги төмөндөгүдөй татаал географиялык аттар эгер лексикалык маанисин жоготпой, тилде өз алдынча колдонулуп жүргөн сөздөр болсо, арасына сызыкча коюлгандыгына карабастан, алар кошмок сөздөргө кирет. Ошондой эле дефис коюлуп, айрым-айрым жазылат. Мисалы, ак, сай. Ак дегенде түстү, сай дегенде бир сайды, колотту түшүнөбүз. Жети өгүз дегенде, жети дегенде санды, өгүз дегенде зататош түшүнөбүз. Экөөнүн тең турмушубузда лексикалык мааниси бар колдонгондо. Ал эми географиялык татаал энчилүү аттардын бардыкча айрым түгөйлөрү лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөрдөн турса, анда бириктирилип жазылат. Мисалы, кең кол дегенде биз эч качан турмушта кең кол деп айтпайбыз да. Ошондуктан биринин лексикалык мааниси жоголуп калгандыктан булар биригип жазылат. Кең кол, кара кол деп айтпайбыз. Кара кол, чаткал, улакол, торугарт, балгарт, аламүдүн, алайку, көкөмерен, кара кужур, мырзаке, чалдыбар, булардын бардыгы биригип жазылат. Ал эми орус тилинен которулуп алынган географиялык аттардын ар бир сөзү баш тамга менен жазылып, бирок араларына дефис белгиси коюлбайт. Мындай географиялык аттардын дефис коюлбай жазылышы орус орфографиясындагы эрежелерге негизделет. Анткени бул сыяктуу аттар орус тилинде да дефис коюлбай жазылат. Батыш Европа, Жакынкы чыгыш, Ыракы чыгыш, Орто Азия, Борбордук Азия, Түндүк Америка деп. Кыргыз тилинде которулбай алынган жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган татаал географиялык аттардын арасында дефис коюлуу же коюлбай жазылуу жагы орус орфографиясындагы принциптерге ылайык иштелет. Буга төмөнкүлөрдү мисал кылууга болот. Мисалы, Кировой Рог дегенин ортосунда сызыкча коюлбаса, бизде да коюлбай жазылат. Ясная Поляна, Юст Каменогорск десе коюлуп жазылса, бизде да коюлуп жазылат. Ростов-на-Дону, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Мына ушундай.
географиялык энчилүү аттарга ошол жердик экендигин туюнтуучу лык мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кичине тамга менен жазылат. Алай деп жерди айтып жатса, бул чоң тамга менен жазылат. Эгер ошол эле лык мүчөсү уланып ошол жердик экендигин айтып атса, анда сүйлөмдүн кайсыл жеринде келсе, бул кичинекей тамга менен жазылат. Алайлык. Кашкар бул энчилүү ат чоң тамга менен жазылат. Ал эми лык мүчөсү уланып жалпы атка өтүп кеткенде кашкарлык дегенде кичинекей тамга менен жазылат. Ысык көлдүк. Жазылуу эрежеси ошол эле бойдон калат, болгону кичинекей тамгага өтүп кетет. Ысык көлдүк деп. Көрүп турасыңар, депс ошондой эле коюлат, бирип кетпейт. Айтылышы жана жазылышы ар түрдүү болуп жүргөн географиялык аттар кыргыз тилинде айтылышына ылайык жазылат. Алматы, Анжиян, Кокон, Бухар, Дүйшөмбү, Самарканд, Ташкент, Маргалаң, Турпан, Кордой, Жамбыл, Түркистан жана башкалар. Ушул жерден дагы бир нерсени эскертип коелу. Эгер арал, жарым арал, кыркатоо, жер деңиз, океан, кысык, дарыя, канал, булуң, көчө, аянт, айыл жана башка ушул сөздөр географиялык энчилүү аттарга айкаша келсе, башкача айтканда жанаша келсе, башкача айтканда жанында келсе, кичине тамга менен бөлөк жазылат. Мисалы, Арал деңизи, Балкаш көлү, Суусамыр өрөөнү, Алай тоо кыркасы, Чоң Сары ой айылы жана башкалар. Экинчи, түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген сөздөр географиялык татаал энчилүү аттардын тутумунда баш тамга менен башталып бөлөк жазылат. Түндүк батыш, түндүк чыгыш, түштүк чыгыш, ыракы чыгыш, батыш Европа деп. Эгерде түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген сөздөр географиялык энчилүү аттардын бүтүмүндө жалпы ат катары колдонулса, кичине тамга менен жазылат. Мисалы, Кыргызстандын түндүгү, Оштун түштүк тарабы, Ысык көлдүн чыгышы, Бишкек шаарынын батыш жагы десе, анда кичине тамга менен жазылат. Географиялык энчилүү аттар белгилүү жол каттамынын чегин билдирип турган учурда арасына сызыкча коюлуп, баш тамга менен айрым-айрым жазылат. Мисалы, Ош, Эркештам, Кашкар жолу ортосуна сызыкча коюлуп жазылат. Бейжин, Үрүмчү, Алматы, Бишкек, Ташкент темир жол каттамы. Бишкек, Москва, Өфө, Бишкек каттамындагы самолет. Бул жерде араларына депс белгиси коюлат. Мамлекет, мамлекеттик жогорку стандарттардын жана эл аралык уюмдардын аталыштарынын бардык сөздөрү баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат. Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясы, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын жогорку соту, Иран Ислам Республикасы, Кытай Эл Республикасы, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту, Бириккен Улуттар уюму, Көз карандысы мамлекеттердин шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму жана башкалар. Ушул жерден дагы да эскертем, мамлекет, мамлекеттик жогорку органдардын жана эл аралык уюмдардын аталыштардын бардык сөзү баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекеме, ишкана, коом, фонд, уюмдардын аталыштарынын биринчи сөзү гана баш тамга менен башталып, калгандары кичине тамга менен жазылат. Мисалы, Билим берүү жана Илим министрлиги, Майып балдарды колдоо фонду, Туризм жана спорт боюнча агенттиги, Чакан жана орто бизнести колдоо боюнча мамлекеттик фонду, Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия. Мекемелердин курамындагы ички бөлүмдөрдүн наамы кичине тамга менен жазылат. Мисалы, Кыргыз улуттук университетинин филология жана кыргыз тааны факультети, Тил жана адабият институтунун азыркы кыргыз тили сектору, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы дей турган болсок. Ордендердин, медальдардын аттары тырмакчага алынбай, баш тамга менен орден, медаль деген сөз кичине тамга менен айрым-айрым жазылат. Мисалы, Манас ордени, Батыр эне ордени, Эне даңкы, Эрдик медали, Даңк медали жана башкалар. Тарыхый окуя, майрамдардын аталыштарынын биринчи сөзү баш тамга менен башталып, калгандары кичине тамга менен айрым-айрым жазылат. Жаңы жыл майрамы, Брест тынчтыгы, Тегеран келишими, Басма сөз күнү, Нооруз майрамы, Ороз айт жана башкалар. Ушул жерде эскертүү, майрамдардын аты сан менен башталса, сандан кийинки сөз баш тамга менен жазылат. Буларга кайсылар жазылат? Календарда кызыл менен белгиленген майрамдар гана.
Мисалы 1 май дегенде жолдун кайсыл жерине келбесин май баштамга менен жазылыш керек. 2 май десек анда кичине тамга менен жазылат. Анткени ал календарда бир майрам эмес. 9 май, 8 март жана башкалар. Министр, президент, төрага, директор, орун басар, доктор, академик, баатыр, эмгек сиңирген ишмер, маршал, генерал, катчы жана башка кызмат орундары атайын наамдары, илимий даражалары билдирүүчү сөздөр энчилүү аттар менен кошо айтылганда кичине тамга менен жазылат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү жана башкалар. Эскертүү: Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын баатыр өңдүү расмий аталыштардын бардык сөзү баштамга менен башталып, айрым-айрым жазылат. Завод, фабрика, театр, ашкана, кафе, мейманкана, спорттук уюм, дүкөн, басма сөз, мекеме, гүлбак, аянттардын энчилүү аттары тырмакчага алынып баштамга менен жазылат. Мисалы, Ала Тоо аянты, Эркиндик гүлбагы, Байсуу кафеси, Айсулуу сулуулук салону, Бишкек мейманканасы, Жыргал мончосу, Илим басмасы, Чолпон бут кийим тигүү фабрикасы, Кыял бирикмеси. Кайрадан айтам. Завод, фабрика, театр, ашкана, кафе, мейманкана, спорттук уюм, дүкөн, басма мекеме, гүлбак, аянттардын энчилүү аттары менен коюлса, тырмакчага алынып баштамга менен жазылат. Адабият, сүрөт, музыка жана башка өнөр чыгармаларынын гезит, журнал, китептердин аттары тырмакчага алынып, биринчиси баштамга менен жазылат. Тоо арасында романы, Каныбек романы, Сынган бугу күүсү, Агым гезити, Узак жол повести. Эгерде көркөм чыгармалар анын каармандарынын аттарынан аталып, кош сөз катары айтылса, алар тырмакчага алынып, ортолоруна сызыкча коюлуп, баштамга менен жазылат. Жаныш Байыш, Сарин Жибөкөй эпостору, Козу көрпөш, Баян сулуу чыгармасы жана башкалар. Өздөштүрүлгөн сөздөрдүн жазылышына токтолсок, орус тилинен жана ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр негизинен орус орфографиясында жазылат. Жюри, бокс, аффикс, арбитраж, герб, банк жана башкалар. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден мурдатан өздөштүрүлүп, кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө баш ийдирилген сөздөрдүн айтылышы боюнча жазылышына жол берилет. Мисалы, белет, аш мүшкө, нака кыргыз сөзү. Себеби аш мүшкө сөздүн этимологиясын айгинелейт. Барденке, ирет, көзүр, саржан, мүштөк, момпосуй, тамеки, чыт, чиркөө, сот, борум, догдур, көпөс, жашик, самоор, керебет, кровать эмес, керебет жол берилет. Үстөл, үтүк, пол, панар, гезит, газета, гезит экөөнө тең. Бекет, кемсел, номур, номер, минут, мүнөт, мискей, шапке, шопур, жаркөп, машина, меш, теректир жана башкалар. Өздөштүрүлгөн сөздөрдүн жазылышы орус тилинен ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр негизинен орус орфографиясында жазылат. Буга токтолуп өттүк. Эми ошол эле зататоо сөздөрдүн ташымалдоосуна бир аз токтололу. Сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга бөлүнүү тартиби боюнча ташымалданат. Китеп, боёк, тоют, айтылгандар, келгендер же айтылгандар. Созулма үндү бир гана муун түзгөндүктөн созулманы бири-биринен ажыратып ташымалдоого болбойт. Тоолордо эмес, тоолордо деп. Бир муундан турган сөздөр бөлүктөргө ажыратып ташууга болбойт. Бир үндүү тыбыш бир муун түзөт. Жол дегенде бир муун бар, аны ж ол же жо ол деп ташымалдай албайбыз. Эки муундан турган сөздөр дагы ташымалданбайт. Мисалы, ага, ата, ата, атак деп ташымалдай албайбыз, анткени бир жагына бир үндүү, бир эле тыбышты билдирген сөз калып жатат. Ошол ташымалданбайт, анткени бул сөздөрдүн бир үндүү тыбыштан турган муунун сап аягына калтырып, калган бөлүгүн жаңы сапка ташып жазылбайт. Демек, бул сөздөр ага, ата деп ташымалданбайт.
ичкертүү ажыратуу белгилери өзүнөн мурунку үнсүз тыбыштан бөлүнүп ташымалданбайт. Ошондуктан батальон дебейт, консультация дебейт, баталь деп туруп он деп ташымалданат. Башкача айтканда, ичкертүү белгиси өз жолдун мурунку бөлүгүндө калган сөзгө кошулуп калышы керек. Разъезд, консультация деп. Йоттошкон я, ю, е, ё тамгалары менен келген муундар бөлүнүп ташымалданбайт. Та, я, бо, ё, юбилей, чи, акация деп. Анткени булардын курамында бир үндүү тыбыш бар. Үндүү тыбыштар арасында келген окшош эки үнсүз тыбыштар бири-биринен ажыратылып ташылат. Мисалы, таккан деп эмес, таккан. Канат тутуу эмес, канат туу деп. Башка тамгаларынан кыскартылган бу, ку, вак, май сыяктуу сөздөр бир саптан экинчи сапка ташымалдап жазууга болбойт. Бардыгы бир сапта жазылыш керек. Муундардан кыскартылган сөздөр бир саптан экинчи сапка ташымалдоого болбойт. Мисалы, химфак деп, мамбас деп. Кишилердин кыскартылган алынган ысымы, атасынын аты, фамилиясы ажыратылып ташылбайт. Ты чекит, мы чекит, Мамбет Жунушевдун деп ташымалданышы керек. Мисалы, БТ деп туруп, андан кийин бул жакка, жолдун бул жагына Рысалиев деп ташымалдасак болбойт. Бирок Нургүл дегенде Нургүл деп ташымалдасак болот. Кыскартылган фамилия, аттарды гана жолдун башка жагына калтырып, калганын башка жакка ташымалдасак болбойт. Цифрадан кийин келген км, дм, м, сантиметр, т, с, к, г сыяктуу кыскартылган сөздөр өзүнчө бөлүп ташууга болбойт. Булар 10 кайсыл жакка жазылса, км да ошол жакка жазылыш керек. 75 кайсыл жакка жазылса, сантиметр да кошо жазылыш керек. 75 деп жолдун аягына жазып, сантиметрди бул жакка жазсак болбойт. Ушул жерде эскертүү, жазуу эрежелеринде келтирилген мисалдарга окшош сөздөрдүн жалпы тизмеси ушул эреженин негизинде түзүлүүчү практикалык колдонмодо жана орфографиялык сөздүктө да берилген. Адамдардын илимий даражасын, адистигин, кызматын, наамын, чинин жана башка белгилерин көрсөтүүчү татаал сөздөр, жандама аныктоочу сөздөр да дефис аркылуу жазылат. Мүчө, корреспондент, зоотехник, селекционер, механизатор, айдоочу, акын, драматург дегендер. Эскертүү, төмөнкү кызмат наамдар, аскердик чендер дефис коюлбай жазылат. Мисалы, башкы кол башчы, улук лейтенант, медицина кызматынын капитаны жана башкалар. Пресс-бюро, пресс-конференция, киловатт-саат, тонна, километр, корабль, спутник сыяктуу эки бөлүктөн турган сөздөр да дефис аркылуу жазылат. Эми урматтуу окуучулар, ар бир нерсени практикалап көргөндө гана ал эсибизде калат. Адам укканда, аңгарганда, көргөндө, кармаганда көп убакытка эстеп калат экен. Эмесе достор, колуңарга 80 000 сөздү ичине камтып турган Кусейин Карасаевдин орфографиялык сөздүгүн карап, алып, азыркы жазуу эрежелерине таянып, жогорукудагы сөздөрдү ката жана туура экендигин өзүңөрчө практикалап жазып көргүлө. Андан сырткары мен жогорукуда эрежелерди айтып өттүм. Булардын кайсынысы туура жазылган, кайсынысы туура эмес жазылган, ката болсо оңдоп, мына ушуну дагы практика жүзүндө өзүңөр иштеп көргүлө. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Келерки сабакта кезиккенге чейин сак саламатта тургула.